алмаканы. Жато, турба алмаканы. Турба алмаканы. Интернетте кызуу талкуу жараткан бул тасма Ош базарында тартылган. Анда кызматкерлер соодагерлерге күч колдонуп, алардын арабаларын унаага жүктөп кетишкенин көрүүгө болот. Азыркы учурда мэрия тарабынан жүргүзүлүп жаткан рейд учурунда соодагерлер менен кызматкерлердин ортосунда түшүнбөстүктөр байма-бай болуп жатканын Бишкек шаарынын Ленин районунун башчысы жыйындар залында билдирди. Анын айтымында мыйзамсыз жерлерге туруу алып, соода кылып жаткан жарандардын айрымдары кызматкерлерге кол көтөрүп, алардын жумушуна тоскоолдук жаратып жатканын баса белгиледи. Өзүңүздөр билгендей, биз ушул өткөн 5-күнү да пресс-конференция бердик элек. Жанагы Ош базардын тегерек четиндеги башаламан ирети соода сатыкты жөнгө келтирүү боюнча. Өзүңүздөр билгендей, бул жумуш бизде ар дайым күн сайын уланып келет. Бирок ушул 10 күн мурун күчөтүлгөн тартипте жумушту баштаганбыз. Ошонун негизги ушу 10 күндүк жыйынтыктарын жана кээ бир ушу чуу жараткан, кээ бир резонанс болуп аткандагы видео, фото, факттарга токтоп, ошолорго кичине түшүндүрмө берип кетсек деп бүгүн чечтик. Өткөнкү 1-күндөн баштап биз күчөтүлгөн тартипте өзүбүздүн райондук жана шаардык службалардын кызматкерлери менен күндө ошо эртеменки саат 9:30-дан кечки саат 6-га чейин рейдтерди жүргүзүп атабыз. Рейдтин негизинде ушул күндүн ичинде, 10 күндүн ичинде биз 145 ушул ирети соода сатыкка ыңгайлаштырылып, жана шарт түзүп берген конструкцияларды, өзүңүздөр билгендей, ушул шатерлор бар, зонттор бар, тачкалары бар, столдор бар, ошолорду УЗСтин кызматкерлери менен чогуу баягы алдык жана штраф стоянкага өткөзүп бердик. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей, мына ошол көп жерден баягы баш ийбестиктер да болуп атат. Андай видео, фотолор интернет майданында чыгып атат. Алар менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жумушту алып барып атабыз. Бирок көп кездерде түшүндүрүү иштерине макул болбой, өздөрүнүн жанагы ошол мыйзамсыз баягы талаптарга туура келбеген жана ошондой соода сатыкка ыңгайлашылган жерлерде соода сатык жүргүзүүдөн көбү баш тартууда. Ошол себептен биз баягы аларды эми өзүбүздүн ыйгарым укуктардын алкагында жанагы ошол ордуларынан кетирип жана конструкцияларын алганга туура келип атат. Ош базарынын тегерегинде азыркы учурда 530га жакын мыйзамсыз соода түйүндөрү тазаланды. Бирок тил укпай, жумушун азыркыга чейин уланткан соодагерлер көп. Митингке чыкканда дагы баягы иштөө маалында биздин балдарга карата дагы көп провокациялар болуп атат. Видеолорду өзүңүздөр көрүп атасыздар болуш керек. Facebook, Instagram жана интернет баягы алкагында. Бу жерде дагы биздин кызматкерлер, милиция кызматкерлери болушунча ушул сылык сыпа мамиле кылып, болушунча суранып, сүйлөшүп, ушул жерлерди бошотууга жана мындан аркы соода сатык жүргүзбөөгө үгүттөп келишет. Бирок өзүңүздөр көргөндөй баягы сүйлөшүү, сурануу жолу дагы ар дайым өзүнүн жыйынтыгын бербей атат. Ошол себептен андан кийинки биздин баягы кыла турган инструментибиз болуп, ошол өзүбүздүн ыйгарым укуктардын алкагында жанагы стол тачкаларын алганга мажбур болуп атабыз. Керлерге кол салуулар фактылары бар. Андан тышкары ошол жерден эле баягы атайын бир чыр чыгаруунун негизинде келип, ушул бир ортого от салгандар дагы болуп атат. Булар боюнча дагы бүгүнкү күндө биз тийиштүү мекемелерге кайрылып атабыз. Анын баягы жыйынтыгы өзүнүн угунда мыйзамдуу жолуна кеткенде, анан ал боюнча дагы терең баягы толук маалымат беребиз. Акимдин курсагы ток, мэрдин курсагы ток. Эл менен иштейм оку, элди карайм, эл менен деп келип, элди кайра эзип жок кыла турган болду. Ар бир үйдө бирден базарчы же болбосо бизнесмен болбосо жашоо кыйын болуп атат. Интеллигенттердин курсагы ток мисалы үчүн. Бизге ошону эсилип атабыз. Али манту тыргытып атат, али ичин текшерип атат, али башка кылып атат. Жашоо береби, бербейби? Ошого окшой мэрдин кереги ham жок да.
Sonra эч ким мына мыналардын турган бар квартирант 2000-3000ден төлөп квартирада жашашат. Жок, места берген жок. Стольныйга баргыла, анан кийин берекетке киргиле дейт. Алардын арендалары $1000 экен. $1000 болсо мыналар ушул жерге турбай эле коет болчук да биз. Канча адам мына жерде ачка калды. Мына жерде көчөдөн нан сурап келип атат керек болсо. Ачка калды. Эмне үчүн элди бага, манан элди карайбыз, эл үчүн, эл менен бирмин, эл менен дейт. Эмнеге биздин үнүбүз жетпейт ошол жака? Бизди киргизбейт. Оно Токтогул көчөдөгүлөр баягы 70 киши кол коюп киргизсе катыбыз жеткен жок. Митингге бардык, бир киши чыгып койгон жок даже. Эч ким эчтеке тыяна. Анан эле акиметтин балдарын алгыла, жулгула деп коет. Башы көзүбүзгө карабай алып, жулуп, төгүп, чачып, столдорду сындырып, адамбыз го биз. Эл менен иштейм дегендин элди карабайбы? Базарды тийбей эле башка жагынан кылбайбы мисалы? Башкасында больницаны тазаласын, мугалимдерди тазаласын, базарда эмнеси бар? Үн жетеби экен ошо мэрге. Бир мэр кетти, бир мэр түшкө чейин болду, кайра кетти. Улам эле мэр алмаша берип, эл менен иштей албаса баары кетет анда. Мен деги ушуну колдойт элем. Мэри жок эле акимет немеси карай албайбы, бизде башка мамлекетке кошуп койсун. Эмне үчүн кыргыздарды өзүбүз эзебиз? Мына акиметтин балдары убагында 10 жылдан бери иштейм. Акими баш болуп акча алып жүргөндөр болчу. Жылы айына 40 миңден төлөгөн күндөр болгон. Ошону айтып койсом мен чыгарбай койдуңар. Илгери төлөөчү, азыр былтырдан бери төлөмөй калды. Гомдун балдары алчы, мэриянын эмеле алчы. Кийин банкоматка салгыла колу менен албайбыз деп калды. Акча албагандан бери бизди эзип атат моминтип. Ушул жакшыбы? Мына жердегилердин бардыгы карапайым калкпыз мына. Келип алып түштөн кийин акимет келет десе зырылдап давлениябыз кармап атканы, эсибиз сооп атканы, келгенде жулкунуп улкунуп, биз нан кымбат, нанды унду сатып келип атабыз. Майды сатып, аны төгүп, чачып, ысырап кылышат. Бирок бир айдан бери жүрүп жаткан бул иретке сатуучулар нааразы. Соодагерлер мамлекет жумуш орундарын камсыздап берчү болсо, карапайым сатуучулар иштеп берерин айтышат. Алардын айтымында мэрия тарабынан күч колдонулуп, сатуучулардын товарларын чачып, колдорун кайрып, орой мамиле кылып жаткандары элдин кыжырына тийүүдө. Мыйзамсыз соода жүргүзүп жатат делинген бул жерлерге сатуучулар мурда ижарага акча төлөшчү. Үй-бүлөсүн баккан бул айымдар бийликке бул маселени эл тарапка чечип берсин деген талаптарын айтышты. Карапайымдарга өз үстүнө карапайым адамдар кыйналып атат. Акча каражат жок. Тим более карапайым жумуш жок. Жумуш биринчи чоңдор жумуш кылып берсин. Бомуштарга үй салып бергенден не пайда? Алар паспорт кылып бергени менен элдерге. Ошо бомуштарга паспорт кылып бергенден көрө карапайымдарга акча каражатына жардам берсин. Коронавирусту болгондар канча бала өлдү. Алардын алтындарыбыз полный сатылып кетти. Кана ошо алтындардын жарымы элдинке. Ошон карапайымдыкыны элдерге кылып берсин. Элдер акчага зар калбасын. Жумушту кылып берсин. Анын не кереги бар ондайды? Жумуш болсо болмоктай карапайымдаргачы. Азыр жумуш деле жок, күнүндүгү иш деле жок болуп атат. Квартираны билесиздер канча сом болуп атат. Мен баламды багамбы, же квартираны төлөймүн, экөөнүн деле бир болуп атпайбы? Ичине места таап бизди жайгарса кирмекпиз. Ичинде местага кирип деле көргөнбүз. Биздин үстүбүздөн 3 киши биздин места деп талашкан. Ошондой учурлар болгон. Төлөгөнбүз. Азыр бул жерде деле ошондой адилеттүүлүк менен чечип берсе жакшы болмок. Ооба, алгыла деп келди, жүктөп кеткен учурлар болду, уруштук, талаштык. Могу жерде бир бала темирин алып калдык, бир күн бурун бирин алдырды, экинчи күн жардам бердик. Балдар үйүндө чоңойгон. Ошого ого местага төлөбөйт. Төлөбөсө деле ошого поддержка тээп турабыз да. Балдар үйүндө чоңойгон, 22 жашта. Жакшы бала өзү, чынчыл. Ошон темирин алабыз деп жаман көрүндүк. Аял башыбыз менен тазалай алыш кыйын да, чындыгында да. Элдер ошол жерден эмгек таап кетебиз, отурган жерибизди мусорларыбызды алабыз. Эң жакшысы ушу адилеттүүлүк менен бизди жайгарып, бир заводдорду куруп дегендей. Башка өлкөлөргө шылдың болбой, биз деле ошону каалайбыз. Бала чака багабыз деп жүрөбүз. Мына мен нан сатам, 13 жыл болду сатканыма, ичинде сатчумун. Ичинден сыртка чыктым. 5 балдарым майда болчу, азыр чоңоюп калды, Кудайга шүгүр. Бирок баарыбызга окат керек да, күнүмдүк немебизди таап жейбиз. Ушул жерде иштешет, ушул жердеги акелер, немелер мага жардам беришет, балдары көп деп. Жолдошум ооруп, сентябрдан бери больницада жатабыз. Бизге мага окшогондор көп да, чындыгындачы. Бизге эле словия түзүп берсе, биз деле ошол өкмөткө төккүбүз келет.
ошондой заводдорду куруп берсин, убада беришет, чоңдорчу отурганга чейинчи. Мен чоңдорду чоң деп неме кылбайм, бизге окшогон адам алар делечи. Алар деле бизге окшоп кызмат кылып акча табышат. Бирок ошо заводдорду куруп берсин, камсыз кылып койсо биз деле киребиз.